Кемени тешкен жолчу. Эки кабаттуу жүргүнчүлөрдү ташуучу кеме жүргүнчүлөрү менен биргеликте эртең менен эрте жолго чыкты. Учу кыйры көрүнбөгөн деңиздин үстүндөгү жолчулук 3 күнгө созулмак. Кеменин астыңкы жана үстүңкү кабаттары жүргүнчүлөр жана алардын жүктөрү менен толгон. Кемедеги иче турган суу үстүңкү кабатында болчу. Ошон үчүн астыңкы кабаттагылар суу ичүү үчүн үстүңкү кабатка чыгууга аргасыз эле. Алар суу алуу үчүн бат-баттан үстүңкү кабатка чыгып түшкөндө үстүңкү кабаттагылар менен аралашаар эле. Бул көрүнүштөн ыңгайсыз болгондор акырында кыйкыра баштады. Чынында астында жашагандар да бул көрүнүштөн тажаган. Суу муктаждыктарын алып келүү үчүн астыңкы кабаттагылар кайра-кайра үстүңкү кабатка чыгып түшүп, аларды тажаткысы келген жок. Бирок сууну башка кайсы жактан табуу керектигин ойлонуп жатышты. Кемеде үстүңкү кабаттан башка эч жерде суу жок эле. Акырында кеменин тегиз тактайларынан бирөөнү көтөрүп, муктаж болгон сууну деңизден алууну чечишти. Бир балта таап, тегиз тактайлардын бирин жулуп алышты. Үстүңкү кабаттагылардан бирөөсү аларды көрдү. Тынчсыздануу менен башкаларга да айтты. Үстүңкү кабаттагылардын баарысы астыңкы кабатка түшүштү. Колундагы балта менен тактаны чыгара баштаган адамга: "Эй, сен эмне кылып жатасың? Ниетиң кемени чөктүрүүбү?" деп алоолоно кыйкырды. Ал адам бейкапар жана өзүнө ишенип: "Жок, кемени чөктүрбөйм. Мен да силердин араңардагы бирөөмүн. Кеме чөксө аны менен бирге мен да чөгөм" деп жооп берди. Астыңкы кабаттын жолчулары: "Биз үстүңкү кабаттан суу алуу муктаждыгыбызды алып келүү үчүн силерди тажатканыбызды билебиз. Сууну деңизден алып сиздерге тоскоол болбоону кааладык. Кеменин тешигинен бир чаккага суу алып, муктаждыгыбызды кетиребиз. Силерге тоскоол болбойбуз. Ушундай да болобу? Тактаны алсаңар кемеге суу кирип, баарыбыз чөгөбүз. Туура айтасыңар, силердин да сууга муктаждыгыңар бар. Суу алып жатканда силерге каршы болгонубуз үчүн кечирим сурайбыз. Кайра үстүңкү кабаттан суу алсаңар болот. Биз силерден тажабайбыз" дешти үстүңкү кабаттагылар. Ошентип астыңкы кабаттагы жолчулар кемени тешүүдөн баш тартышты. Бардык жолчулар урушуунун ордуна достошуу менен барар жерине эсен аман жетип алышты. Окуядан алынган пайдалар. Кылынган жамандыктар кээде бир гана кылган кишиге эле зыян бербейт. Андан көп инсан зыян тартышы мүмкүн. Кээ бир инсандар жамаат ичинде башкаларды ойлошпойт. Убакыт өткөн сайын жаман иш баарына зыянын тийгизет. Өзүмчүлдүк жок. Бир ишти баштаардан мурда кыска ойлобошубуз керек. Экинчи, адамдарга зыян берүүчү эмес, пайда алып келүүчү болушубуз абзел. Акыл менен иш кылып, туура болгонун жасашыбыз керек. Ошон үчүн максатыбыз жакшы иш кылуу болуш керек. Эгер арабыздан кимдир бирөө туура эмес иш кылып жатса, ага түшүндүрүп айтышыбыз керек. Бул баян пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып берген окуялар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.